жарокер аял, мөлтүрүп багылган судай таптаза, акактай жаркырап көркү башкача, көздөрү күлүңдөп мээримге толгон, адамга күйүндү боорукер аял, үйдүн кутуда көркүдө аял, мээримдүү эне сүйүктүү аял, аламды койнуна батырган аял, кайгысын билгизбей жашырган аял, дүйнөнүн көркү асыл зат аял, мээрими чексиз эне заты аял. Балага мээрими судай таптаза, аянбай барысын берүүгө даяр, күлсө кубанып кыйналган ооруса, Кудайга жалбарган жарокер аял, мээримдүү эне сүйүктүү аял, мээримдүү эне сүйүктүү аял, аламды койнуна батырган аял, кайгысын билгизбей жашырган аял, дүйнөнүн көркү асыл зат аял, мээрими чексиз эне заты аял, эне заты аял. Аламды койнуна батырган аял, кайгысын билгизбей жашырган аял, дүйнөнүн көркү асыл зат аял, мээрими чексиз эне заты аял. Assalamu alaikum, алталган ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, керемет кечиңиздер менен. Эң алгач эле албетте бүгүнкү өзгөчө күн 15 май, жалпы айымдар, энелер, апалар бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун деп дүрүктөрдү кол чаап коюңдар тугандар. Кечирип коюңдар, жагылбаса көндүрүлбөс жакын койду келиңиздер. Assalamu alaikum, hurmatlı mekemdeşler. Daha bir jolu eneler gününden bayramımızdan kutuktayız. Ötüp ketken жеңиш günümüzden bilen kutuktayız. Yeni bugün bayağı официальный часто bizim immini юбиляры тоқтаған Toşunbay Ana'nı көп maqtаған жоқпыз. Ал жерде официоз болды. Өздері мақтабасын деп тұрып, қазір мына қалашымызша, таңатқыша мақтағанға шарт жарап тұрды. Ошондуктан мына біз айтпасақ та ал жерде мына роликтерден көрдіңіздер, адамдардың выступлениесінде көрдіңіздер. Тоқтаған айым мына 5 жыл uyuşturdu şu kamları kızgınlar gelişi, ayımlar gelişi. Öte çok cumuş yasagan gördüğünüzde. Al kalayarsa Issıköl kavminin negizli ölçüsü. Uşun yerde yaşavatkan mekemleştirde jardan bergenlerini gördüğünüzde. Maqtasa söz yetmey turgan çok
коомдо салым коштуду. Ошондуктан бүгүнкү Токтоган айылынын юбилейлик майрамы менен куттуктайбыз. Бар болуңуз ушул өмүрүңүздүн акырына чейин элим жеринде эмгегиңизди аябай иштей бериңиз. Сиздин ишиңизге ийгиликти каалайбыз. Жараткан Кудайым сизге жакшылыктарды берип насыйп. Урматтуу туугандар, мына ушул Атыйо кыз-келиндер кеңешинин бүгүнкү юбилейине Кыргызстандан мына Замира Аббарышева Кыргыз конгресси, айылдар конгрессинен келип отурат. Жана жогорку кеңештин депутаттары келди. Ошол отурган бардык мына мекендештер, сиздердин бардыгыңызга чоң рахмат. Жогорку деңгээлде бардыгыңыздар катышып, колдон келген жардамды берип, биздин мына Токтоган Турсунбаевага колдоо көрсөткөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Жараткан Кудайым бардыгыңыздардын ниетиңиздерге жеткирсин. Бүгүнкү келип кызмат кылганыңыздарга, ар бир басып келген кадамыңыздарга Кудайым сооп жазсын. Аман болойлу. Баягы Абдулан Абдиевич айтты. Түндүк түштүк деген жок, бул жерде бир биздик. Сиздерден чындыгында, чын жүрөгүмдөн айтам да, биз мекенден алыста жүрөбүз. Бул жерде бир гана кыргыз диаспорасы болуш керек. Мен бекерге айтпайм. Чет мамлекетте жашап аткандан кийин бар бир нерсенин тартуу менен, эрежеси менен жүрүшүбүз керек. Бул жерде эч кандай область ачканга эч ким уруксат бербейт. Республика ачканга уруксат бербейт. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөндөн кийин ар бир улуттун диаспорасы болуш керек. Ошо диаспоранын аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, аксакалдар кеңеши, ошондой отуруп бир коомго биригип, структураны жакшынакай баштан аягына чейин эрежеси менен түзүп алсак, ошондо ынтымак болобуз, ошондо бирге жашайбыз. Ошого туугандар унуткула бөлүнүп жарылууну. Бирок баягы аткарылып аткан спектакльде тиги түштүктүн жигити менен түндүктүн кызын айтылып өттү. Бирок этегине келгенде жакшы болду деп жараштырып калганбыз. Жарашпай калганда жакшы болбойт болчу да. Ошон үчүн ошондой спектакльдерди коюп атканда дагычы, давайте ушул терминдерди жоготуп, кыргызбыз деген тууну көтөрүп бир туунун астында жүрөйлү. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу рахмат айтам. Дагы бир жолу мына айылдар, энелер байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз эне деген сөздү укканда сыймыктануу менен кабыл алабыз. Мына бардыгыбыз перзентпиз, жараткан, жаратып койгон перзенттербиз да. Эненин башкасын айтпай эле кое берейин. 9 ай курсагында көтөрүп жүргөн ушул мээнетин өмүр бою кызмат кылып аткандай кайтара албайбыз туугандар. Ошон үчүн биз эне деген улуу сөздү, ыйык сөздү өтө баалайбыз. Энелер бактылуу болсун. Биз кыргыз эли бүтүн дүйнөдөгү бардык эле эл энени сыйлап келген. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Энелерге бакыт, энелерге ден соолук, өмүрлөрү узун болсун. Бардык аял затына биз таазим кылабыз. Бардыгыңызга майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиз. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен дейбиз эми. Майрам боюнча аксакалыбыз Турдалий Ордубаевич дагы бир жолу куттуктады. Мен кошулам эле деп коеюн, убактыңыздарды албайын. Анан мен дагы кошуп айтайын деген нерсем чындыгында кам көрүү коомунун мүчөлөрүн Токтоган Турсунбаева баш болуп азыр напряжение түштү да. Мына ошол чувствоңор менен куттуктаган келип атат. Чындыгында тарыхта кала турган айрыкча өзүңүздөрдүн коомуңуздар үчүн, ошондой эле кыргыз биримдиги үчүн, жалпы эле Москвада жашап аткан кыргыздар үчүн аябай эсте кала турган жакшы аракет көрдүңүздөр деп ойлойм.
Да, yine jönde biraz koşa oturgan desem biz aytatpayız mı? Hem kalayız mı, kalabayız mı? Moskvaga, Russiyaga keldik. Hem bu jerde çoğu жүргөнүбүздүн бири-бирибизге жардам бергенибиздин себеби бiri элекен биз ушул жерде Москвалык кыргыз эли деп аталалы деп жүрбөйбүзбү? Мына ошого чындыгында 10 жыл мурда, 20 жыл мурда, 15 жыл мурда айта албайт элек. Ушундай эл пайда болду депчи. Себеби негизинен эркектер коомдун негизин түзгөн эркектер болчу. Мигранттардын көпчүлүгүн түзгөн эркектер болчу. Кийин мигранттардын шарты өзгөрүп, мына жалгыз келген эркектер кийинчерээк үй бүлөсүн алып келди. Ошондон бул жерде үй бүлө пайда болду. Эми үй бүлөнүн пайда болушу мамлекеттин өнүгүшүнө ушул үй бүлөдөн башталып кетип калат. Ошол сыяктуу эле бул жердеги элдин пайда болушу, өнүгүшү үй бүлөдөн башталат. А үй бүлөдөгү ынтымакты бир эле эне алып келет. Бул дагы аксиома катары кабыл алынат. Ошон үчүн ошо кошо турган нерсем мына жогоруда аксакалыбыз айткан сөздөргө бар болуңуздар. Үй бүлөдөгү ынтымак болсо, биз бул жерде чындыгында эле кыргыздар болуп ынтымакта болобуз. Бүгүнкү кечени көңүлдүү өткөргүңүздөр, жакшы жасалып, жакшы. Мындан кийин дагы чоң бололу, ынтымакта бололу. Ушундай бири-бирибизге колдошуп, орустар айтканча в единстве мы сила дегендей, чоң болсок, анча-мынча башка элдин башына түшкөн проблемаларды чоң чечип кое турганыбыз бул оңой эле нерсе экенин. Бар бололу, чоң бололу, рахмат. Рахмат, айгактыр келдин, чоң рахмат, аманчылык болсун. Эми, урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, бүгүн өзгөчө аял заттын майрамы жана да катынып болгон бүгүнкү ушул жалпы 5 жылдык юбилей туугандар. Бүгүн эми азыр өзгөчө форматты өзгөртөлү. Бүгүн азыр эсалалы, бийлеги, ырдайлы, жакшы каалоо тилектерди айталы урматтуу меймандар. Анда эмесе алдыңыздарга чакырайын, сиздердин тамагыңыздар даам болсун, өзгөчө таланттуу ушул албетте ушул 5 жылдык алдындагы ушул Кам көрү аялдар кеңешинин мүчөсү, алдына болгон бийчисе бийчи, ырчысе мырчы, Гүлшай эжекемди кол чалуулар менен тосулосун. Жақсылық болсын, келіңіздер, қадырлы меймандар, тамағыңыздар дағды болсын. Негізі аял заты бар, бұл дүние бар, албетте асыл зат деп айтылған жоқ қабілет, абалтадан затыңар бар қасиет. Тазим қылып енелерді бүгінгі жалпы аял затының майрамы тағы жолы құтты болсын, аманшылық болсын, меймандар, келіңіздер, анда тамағыңыздар дағды болсын. Силер бар ар бір үйді майрам бар, күн болып күліп жанғандар, қочағын мерім толы жайғандар, ал ене білсең алаян. Аял зат арабызда қиналған, хей, сыйдан да барат қорқалған, ал күчін шығарса да ойлардан, қиын оғы салба бұл жан. Sizler için hazır Toktakan'ın kızlarayım.
Endi дүркүрөгөн кол чабуулар. Рахмат, аманчылык болсун. Бүгүн баарыбыз чоң жүрүп, чарчап калган окшойбуз, туугандар. Мынакей алдында болгон апаларыбыз сонун ырдан жаңыртып берди, албетте сиздерден дагы кол чабуу болуп турсун. Келиңиздер анда, ардактуу меймандар, дагы биздин кадырлуу меймандарыбызды бул жака чакырайын. Атайын кыргыз элчилигинен келген кадырлуу конокторубуз Жаркынай Галиевичке жана Доорбек Абдыразаков агабызды бул жака чакырып коелу. Урматтуу айымдар, сиздерди дагы бир ирет бүгүнкү энелер күнү менен куттуктаймын. Сиздерге бардыгыңыздарга узун өмүр, кажыбас кайрат, тынччылык, аманчылык каалаймын. Өзүңүздөр билгендей, аял бул дүнүйөдө эң маанилүү инсан да. Бүгүн ушу Токтокан эженин өткөзүп аткан мероприятиясында отуруп, ар кандай ойлор кетти. Ушул мигранттардын турмушу жөнүндө, жөнөкөй кыргыз элдин турмушу жөнүндө жаштанкай интервьюларын көрсөтүп берди. Ошону менен бирге 2-3 жолу бизди Илякка жиберди. Анан ошол жерде отуруп өзүмдүн Раматылга апамды да эстеп кеттим. Ушул энелер күнү дайыма биринчи куттуктаганга мени аракет кылат эди. Ошондуктан урматтуу айымдар, энемиздерди сактагыла. Энемиздерди күнүгө сүйөмүн, күнүгө жакшы көрөмүн. Сен мен үчүн эң асыл затсың деп айтканды унутпагыла. Ал эми биздин өтүп кеткен энелерибиз бизди карап турушат. Алар дайыма биздин алдыбызда, алар дайыма биздин оюбузда, алар дайыма биздин жүрөгүбүздө. Ошондуктан эч кайсыл эне бул дүйнөдө кайгырбасын. Эч кайсыл эне бул дүйнөдө ыйлабасын. Тынччылык болсун кыргыз элибизге, аманчылык болсун, жакшылыктар болсун. Кечиресиздер, бир аз толкунданып кеттим, бирок өзүм сезгенимди гана айттым да. Ар дайым уртулардан күлгү түшпөсүн. Тынч болгула, ушундай жадырап, жайнап, кызгалдактай болуп күлүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Дагы бир жолу кутматтуу кечиңиздер менен Жаркынай Душанынан мындай сөздөн кийин мен да толкунданып кеттим окшойт. Мен да бир үйдүн эң кичи баласымын, 10-чу баласымын. Апам 8 уул, 2 кызды өстүрүп, атам Раматылык 39 жашында өтүп кетип, ушул апам мектепте иштетип, баарыбызды чоңойтуп, апамдын айткан бир сөзүн бардыгыбыз аткар, бир мил аткарбай калып, апам мени таарынып жүрчү да. Апам бирөөнүн акысын алба, бирөөнү жөндөн-жөн кемситте, урба, тепкилебе деп баардык 10 балага тең жогорку билим берген. Мен үйдө эң кичи бала болгондук үчүн апамы укпай шок болуп чоңойдум эле да. Шок болуп чоңоюп, кийин апам өлөөргө жакын Алла Таалам жакшы касиеттерин мага берип, өзүңүздөр билесиздер, шоктуктан калып, апамдын арасын алганда апам айтты эле. Эми мен тынч өлөмүн, сен адам катарына кошулдуң депчи. Ошол апамдын жоктугун азыр силерди көрүп эстеп отурам да. Эне деген бул бир үйдүн очогу, түркү экен да. Атамдын орду башка, эненин мээри башка экен да. Баарыңар элесиңер Токтокан Турсунбаевна, Токтокан эже, дасторконду бере берет, бергениңиз менен. Мына эжекем экөөбүз мен Москвага келгенде биринчи урушуп таанышканбыз. Мени менен 2 ай урушкан, экөө менен дос болгон. Бири Урмат Байматова, экинчиси Токтокан эсен. Анан кийин урушуп экөөбүз талашып жүрүп достоштук. Мен ушул жерде кам көрүү аялдар кеңешин түзгөн аялдардын баарын жакка билем. Силер менен ысыңарга кошо аралашып, сууңарга кошо тең болдум. Ушуну минустан өткөрүп алайлы деп түнү күнү уктайбыз. Ушул эжекемдин эмгеги бар. Жакшыбы, жаманбы калтырган изи бар. Тарыхы бар болуп калган. Силер бир коомдун уюмдары мүчөлөрү болуп калган. Ошон үчүн баарыңыздар бар болгула.
Алмагүлеже садак олойн. Нарындан туруп чалат. Түнкү саат 12'ye карабай. Айдоке, менин бир кызым түшүп калды, чыгарып кой, мен баламды түшүп калды. Ушул Батыр эне, мен апамды. Сыйлаймын ушу, түрү чалса дагы жооп беремин же, туурабы? Ушу апама калбаган кызматты силерге кылайын, элге кылайын. Силерге энелер бар болсун. Эч качан Алланын көзсүз болуп, бекем ден соолукта болуп, элдин кызматына жүрөрлөр. Мына биз сыйлаган эжебиз отурат. Агмагы ошо Замир эже. Кыргызстанда таанмайсың. Ушул эже ата-энесиңерге кептир. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Кудай Таалам сизге узун өмүр берсин. Элдин кызматында жүргөн адам эч качан жөн отура албайт. Шунча келген кызматыңызга биз Москвалыктардын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин жакшылыгыңыздарда көрдүңүзбү, Москвадан жүздөгөндөр келиндер бар кызматка. Бар болуңуз, аман болуңуз, жадырап жайнап жүрө бериңиз. Мындан кийин прическаны эртерээк кылып, эртерээк келиңиздер. Сизди 200 адам прическасы кандай келет деп күтүп калды. Тамаша майрамыңыздар менен энелер бар болгула, мисбаймен. Рахмат агай, бар болуңуздар, ыраазычылык билдиребиз, келиңиздер, орындуктардан, Рахмат, келиңиздер анда, урматтуу меймандар, тамагыңыздар таам болсун. Азырда калдыгыңыздарга дагы бир таланттуу кызыбызды чакыралы. Ошол биздин Камынгөрүү аялдар кеңешинин мүчөсү, алдын алган ырчы Айым эжекебиз, Майрам эжекебизди кол чабуулар менен тосолоп сугандар. Келиңиздер, Майрам эжекебиз. Bayramda keçe, gülüp çeynep жақшылап тұрыңыздар. Азырдағы сөзіміздеген берейін. Алысқы Алатауыз мекенжіктен келген біздің қадірлі қонақтарымыз албетте. Аялдар Конгресінің президенті Замира Ақбағы Шөйжекевичті ұлдыға шақыралы.
Жаңадағы Москва шаарындағы ЧТРК мүшесі Молдоқұлов Мирбек ағамыз шақырылды. Келіңіз аға. Урматтуу мырзалар, урматтуу эжесиңер, дагы бир жолу Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан бүгүнкү эми менен жана Забота уюмунун юбилеи менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Бүгүн Кыргыз биримдигинин президенти Абдыганы мырза айткандай, Кыргыз эли, Кыргызстан биримдикте болушубуз керек экен, баардыгыбыз биримдешибиз керек экен. Албетте башка мамлекетте болгондон кийин сиздер ошо Кыргыз элинин байрагын эл жүзүнө Россияга көрсөтүп аткан маал, мына Кыргызстандын мигранттары көп жетишкендиктерге ээ болуптур. Ал эми бүгүн Абдыразаков мырза апасын эстебедиби? Бүгүн ар бирибиз апабызды эстеп, сизге таазим, ушундай сиздей мыкты уулду тарбиялаган апамызга жаткан жери жайлуу болсун, ал кишиге таазим, сизге рахмат. Ушундай ар бирибиз апабызды ушундай чоң иштарда эстей жүрүшүбүз керек экен. Рахмат сизге. Ал эми ардактуу аксакал Орздалиев мырза, сиз ушул жерде отурган жакты Москвада жүргөн 1 миллион деп атабызбы? Москвада жүргөн кыргыздар үчүн өрнөктүү өмүр катары, өрнөктүү инсан катары экенсиз. Сизге биз ийгилик каалайбыз. Анан өзгөчө сөз албетте Эсенова айым жөнүндө, Төрайым Эсенова жөнүндө. Мына казыр дагы ар бириңиздердин көңүлүңүздөрдү алайын деп отурган жок да киши. Канакей ападай болуп баардыгыңыздарга барып көңүл буруп атат да. Мына ушундай эле көрүнүп турат да, бул бийик адамдык инсандын ээси экенин, интеллектуал экенин, интеллигент экенин, аристократ экенин, жана лидер экенин мына ушун менен көрсөтүп атат. Лидер деген баягы төргө тура алып эле башкарбастан, ушу эл менен болуп, эл менен жолугуп, сиздердин өмүрүңүздөрдү карап атам кандай чоң жетишкендик. Заботанын бардык мүчөлөрүнө биз ийгилик каалайбыз. Анан бүгүн ошо бүгүнкү жакшы чоң салтанатты белгилүү Кыргызстандагы белгилүү журналист, коомдук ишмер мына Мирбек мырза алып барды. Биз столдо отуруп дагы айтып калдык. Мирбек мырза бүгүнкү чоң салтанаттуу кечени мыкты алып барды. Мыкты алып барчу өзүнүн ола эң туура. Бизде мындай да урматтуу айымдар жана мырзалар, кол чапсак чабабыз, чаппасак жөн отурабыз. Анда эмесе Мирбек мырзага кол чабуулар, дүркүрөбүз. Кыргыз мундагысын жүзү иши мына ушу Мирбекте болсун деп баарыбыз тилейли. Анда эмесе Мирбекке берердин астында токтогон айым жаңылыска кетип коесузбу? Эсенова токтогон айым келатат, кол чабуулар. Бүгүн салтанаттуу кече аябай эң жакшы деңгээлде өттү. Ар бирибиз көп эмоцияларды алдык. Ар бирибиз сизге теңелели деп, сиздей түздүнөлү деп, сиздей бололу деп чын айтыш керек. Сиздей ушундай салтанаттуу кечелерди өткөрөлү деп атабыз. Мына Кыргыз биримдигинин президенти менен сиз ушундай чоң иш чараны алып бардыңыз. Ал киши колдогон үчүн, Кыргыз биримдиги колдогон үчүн баардыгыбыз бүгүн жакшы өттү. 3 айдан бери иштеп атасыз. Эми 20 жылдык десек туура болобу? Баардыгыбыз ушул Забота кам көрүү уюмунун, эл аралык уюмунун 20 жылдыгына жолугалы. Анда эмесе жашасын Эсенова Токтогон. Ура! Ура! Баарыбыз
Organ çıkıp dururuz da, ya. Uray degенди biлеккенбиз. Анда биздин сөз дагы бир жолу колчалар менен Мээрбек мырзага. Ура! Чоң рахмат. Эң биринчиден баарыңыздарды энелер күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. Эне ыйык, эненин ар бир сөзү алтын баарыбыз үчүн. Анан эненин орду толгусу, эненин баягы эне айтат экенбиз, жанагы иш-чарада айтып кеттик, эне баарын алмаштыра алат да. Жалгыз баарын көтөрө алат. Бирок эненин ордун эч ким толтура албайт экен да. Ошон үчүн апаларыбыз аман болсун. Апаларыбыз ушу балдарынын жыргалын көрсүн, урматын көрсүн, сыйын көрсүн деп аябай тилейдик. Баарыңыздар апасыздар, энесиздер. Şu baldarыңыздардын жыргалын көрүңүздөр, ушунча алыс жерде Москвада ошо балдарды бутка тургузалык деп, ошо балдарды эрежеге жеткирелик деп эмгектенип жүрөсүздөр. Ушундай маңдай териңиздер менен тапкан эмгегиңиздердин баардыгын ошо балдарыңыздарга жумшап атасыздар деп мен ишенем, билем аны баарын, мисалдар бар. Анан баарыңыздарга таазим, бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Анан бүгүнкү ушул иш-чараны күнөөкөрүү мигрант айымдарга укуктук жардам берүү, социалдык жардам берүү, забота, кам көрүү уюмунун 5 жылдык мааракеси болуп отурат. Мааракеңиздер бут болсун. Токтогон эже. Сиз учуп күйүп баягы 3 айдан бери ушул иш-чаранын баарына даярдап келатасыз. Баары мыкты деңгээлде өттү. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул уюмдун мүчөлөрү баарыңыздар тикеңиздерден тик туруп, баарыңыздар жакшынакай туруп бердиңиздер. Ушундай деңгээлде өтүшүнө баарыңыздар чоң салымыңыздарды коштуңуздар. Буюрса ушул уюмуңуздар мындан ары да алдыга жылып, көп биздин мекендештердин баягы жеңил жерден орун көтөрүп, ушинтип жакшы баягы энелик камкорумуздар менен баягы жардамыңыздарды берип жүрө бересиздер деп терең ишенем. Анан сиздин да уюм аялдар конгрессинин анан ошо ортоңуздарда түзүлгөн баягы меморандум кут болсун. Буюрса ортодогу баягы талакаңыздар мындан ары да бекемдеп кылымга арткан меморандум болсун. Буюрса сиздер кылган ар бир ишиңиздер менен биз сыймыктанабыз, сыйлайбыз, урматтайбыз дейт. Алыс жактан Кыргызстандан бери келип отурасыз. Сизге чоң рахмат. Баарыңыздарды байрамыңыздар менен терең ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Анан Зайнура эжеке экөөбүздүн атыбыздан андай бир ырдап коелук. Ушунча болду бүгүн кечке сайрадык. 5 саат болуп сайрадык. Эми бир ырды ушул апалар үчүн, ушул забота, кам көрүү уюмунун ар бир айым үчүн арнап ырдап коюлган. Келиңиздер, кабыл алып коюңуздар. Менин репертуарда бир жакшы көргөндөрүм бар, анда баарыңыздар кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн. Баракелде бар болуңуздар. Алдында болгон ушул алыскы мекенибизде келген алдында болгон апабыз ушул Замира апабызга дагы жолу бир кол чабуулар бар болуңуз. Ушул атайын ушул Москва шаарында ушул майрамды кечээ келип берген сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анда берсе жагымдуу орду белек болсун. Кабыл алып коюңуздар. Урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар, урматтуу мекендештер. Кен Фолнинов дегендер отмечено премиями. Булыр баягы я не могу не любить тебя дегендер эми баарыңыздар ушундай сүйүүгө балкып, ушундай жашоонун жыргалын көрүп жашаңыздар. Анан алдыга Аквигада чыксаңыздар болот. Келіңіздер, бүгінгі кеше сіздерді келдім. We
Oyunumuzdарды да бир жолу 5 жылдык маарекеңиздер менен куттуктайм. Токтогон эже кут болсун байрамыңыздар. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат, бар болуңуздар. Келиңиздер анда эмесе биздин арабызда өзгөчө таланттуулар көп. Анда эмесе кийинки таланттуу апабызды чакыралы. Ушул биздин алып койгон Камгөрү аялдар кеңешинин мүчөсү жана дагы Умай энебиз, жана дагы өзгөчө Баатыр энебиз. Апабызга Алмагүл ападан кол чабуулар болсун тугандар. Рахмат Өмүрбек, сагына тилейм, өмүр тилеп. Карга көзүм чокпойт. Сен тамада, мен тамада, кыштата, карыштыр ой тилесе, экөөбүз той тиледик. Кыргызга бой жарашпай, той жарашат. Кандай дейсиң? Башыбыздан той кетпесин, эч жамандык өтпөсүн, анда чоң рахмат сага. Мирлан балам, жакшы айла бүй сен күй болуп отуруп калды, сага алып кетейин. Жакшы. Кара менин балама кол чапкандарга гүл чыксын, Мирлан үчүн кол чаппагандарга жүн чыксын. Мына жакшы. Мага чаппай коюңуздар, мен силерди көбүрөөк чагам. Анткени мен энеңермин да. Өзүлөр эркелетип, мен ушундай даражага жеткирип, энебиз деп баатыр багып жатыр дегендей, сиздерге дагы уул кыздарым, силерге дагы келечекте өмүр, ден соолук, байлык Кудай берген доллар баштыктардан кабыл айтсын. Мен эми бул тойдун көркү, ыр менен жыгаштын көркү сыр менен дейт. Эмнегедир Дооранбек мага тийишти. Мен Кудай буйрса Дооранбек үчүн бүгүн эң ушу айылдардын эң тамашалуу май айы, махабат айы. Дооран, май айы, бал айы, май айы, махабат бүгүн менден башка эч ким жандабайт, Дооранбекти менден башка жеңе тандабайт. Ошон үчүн май айы, махабат айы, Дооранбек кайда кетти, мен таба албай атам. Ой, жалпак сатыс берген бияка. Жок, жалпак сатыс, маңдайыма кел. Сүйгүчтү автоматтын огунан, сүйгүчтү таш көмүрдүн жогунан, сүйгө жете албадым дедиң, караңгыда чалдым дедиң, ооба дедим. А бүгүн каласың го амалыңдын жогунан, сүйүү бирде кызарган чайдай, сүйүү бирде көгөргөн майдай. Бирок мени жеңе кылып жүрөсүң, желпилдеп келемин сага бүгүн учуп айдай. Ошол үчүн жүрөгүңө сварка, мурдуңа мурдун болгарка, өзүңө бир шиңгил махабат таста. Карма, өзүң карма. Сайда өткен терекпиз, бири-бирибизге керекпиз. Набери берекаттарыбызды тураба, мыйдырыбызга баратпа, дайнам жыратпа дейт. Ты что? Я кто? Надо поехали. Поехали. Бой керекне, Дооранбек мага керекне, салып билмечи болдуман, багып бир алам жүрөкпө. Жактырып жүрөм өзүңгө, буйурса колго тиет го, караңгы жанды тындырып, өзү жаныма кетти көзү кылгырып. Махабат менин мойнумда, махабат сенин мойнуңда, кычык-пычыкка кире кассаңда барып, жатып бир алам койнуңа. Жетөбүз менен көчкөрдөн мага жет албай болсоң, атадан калган салт болот. Кайнысы менен
Kızın gönlün ayman olsun. Zamiranın aldığında kullanır. Oy Zami kendin aldığında kullanır. Işkın tüpeden sarılsa uzanır. Getirişip koyulu sarılsa. Rubada sözlü turluğu. Tünü beni çalmanı severim. Mangayla gelip turluğuna. Mangayla gelip turluğuna. Bir gelin appa haklıydı. Kaslarla diyecekler aşağı. Candasan candan memnuna. 65 geldi bana. 65 yaş geldi bana. Canım uğrunda çalgana, çalgana çamalı kalgana. Öldürdün canına ay bol bolsu yaptı, bir ölün canına yamana. Öldürdün canına ay bol bolsu, ama öyle bir ölün canına bırakar. Meymanlarda bu жаққа шақырайын, андан кейін бұда қалса барыңыздарды биіге кезеккелеріз. Анда берсе бұл жаққа шақырған Алиева Гүлпа Ежекеевізде жаңадағы алтынай болған бүгінгі өзгөчө қадырлы қонағыбыз Тоқтаған Ежекеевізден өзгөчө ең жақсы көрген қайнысы алтынай болған Бақтияр ағамызды бұл жаққа шақырған. Келіңіздер. Алиева Гүлпа Ежеке жана говорить на великом русском языке. У меня просто плохо получится по-киргизски. Мы все говорим, да? Да. Дорогая Келекан, вы знаете, сейчас все говорили, что и желали что-то, но я знаю, что она хорошая мама. Я обратила внимание на то, что наши киргизские женщины делают один интересный финт. Дети поступают в Москву, а за детьми приезжают мамы. И пока дети учатся, мамы рядом. Для меня это было открытие. Мы приезжали сами, уезжали сами, все такое. И вот тогда я подумала, почему так происходит? И поняла, что дороже, ближе, чем кто-либо, у женщины не бывает, кроме ее детей. Я спросила Тюркан, кто у тебя дети? И вот дети заканчивают сейчас, насколько я знаю. И в этом смысле то, что человек состоялся, как мама. Что такое состоялся? Значит, у нее есть дети, которые не просто дети, у них есть образование, у них есть то, третье и прочее. Вот когда женщина говорит «я женщина», она не показывает, что она красивая. Красота женщины в ее детях. Когда она говорит «я богатая», она не трясет своим кошельком.
Богатство у нее в детях. Когда она говорит, я деятельностная, опять я смотрю на то, что у нее есть дети. И вот в этом смысле, вот она сидит скромно, и сейчас я у нее спросила, где твои дети? Тюлькан хорошая мама. Ой, она не Тюлькан, кстати, она Токтокан. Вот. Я почему так заговорила, потому что в ее имени кроется ее жизнь. Токтокан. Вот, поэтому я хочу подчеркнуть, что помимо того, что это очень красивая женщина, она состоялась как хорошая мама. Каждый человек должен быть таким. Сегодня у нас более чем 30% женщин не имеют детей. Это страшное явление. А она смогла. Наш Владимир Владимирович Путин говорит, что это социально активные люди, которые сейчас делают, извините за грубость, детей. В наших условиях их поднять очень трудно. И если вы мне позволите, я еще себе позволю одну вещь. Буквально 2 или 3 года тому назад я подумала, почему ты так здорово изменилась. И даже спросила у нее, что с тобой случилось. Знаете, достижения науки сумасшедшие. Но чтобы киргизская женщина так много придавала значения своей внешности и говорит о том, что это оптимистически устроен человек. Она женщина, она не хочет быть некрасивой. И вы знаете, я подумала, смотрела на Токтокан и думаю, какой молодец. Ведь мы осуждали это. Она очень здорово изменилась. Это о чем говорит? Что человек хочет жить. Человек активен. Человек везде и всюду. И вот как наш Бахтияр замечает, она действительно не хочет останавливаться. Понимаете? Хочет идти вперед. Она хочет инноваций. Она хочет новых технологий. Она хочет где-то определяться по-новому. Я уверена, когда вот дети сейчас выйдут на другой уровень и появятся среди нас, вы увидите, что это будут другие дети. Понимаете? Не такие, которые, как мы, пашут. Они будут делать совершенно другие вещи. И в этом прелесть наших Токтокан. Дай Бог, Токтокан, чтобы у вас все это получалось. Чтобы вы придумывали, шли вперед и делали. Үлбенші болдыңыз ба? Рахмат. Өзімен жашауымда үйде филологпенен жашайым, тосқа шықсам дағы филологпенен шығам. Бұлардан кейін не сөйлешімді білбем, емепте бір бәләкетті қалдырап қойын. Құрматты айымдар, еже қарындаштар, келіндер, мұна бүгінгі кісілердің барыңарды енелер күніменен шын жүрегімнен құттықтаймын. Қарағачы жүзіңерде нұр шашырап шындай жылмаюлар болып отырады. Бүгін мен апама çalып қалдым да. Апа, сізді жақсы көрем десем, апам да сөйлейді да. Анисадан да жақсы көресің дейді. Мен айтым, апа, сізді жақсы көрем дедім. Бұл жоғымды жамандап алдым ішіне. Ошол, мына Токтоган жеңеге келсек, Токтоган Турсунбаева деп сөйлейінші. Жеңе десем дағы бер жағын қошып жүрбейді. Токтоган жеңем şu диаспораға жағын келгенде, жағын келген, келге шүмшіреді. Мына 10 жылдың içinde уже біздің қанымызды ішіп отырады уже. Ова. Москвада 4 öyle бұлар. Урмат эже кетті, Жамил эже кетті. Азыр şu Бурул эже мен şu екеуі қалды да. Şu екеуін ұзатып алсақ, махалла тынч болады. Тамаша. Токтоган жеңе. Негізге şu тамамлап шыққан миграцияға мұрын бірінші қадамды қойған бұл аял заты болды. Аял заты баштаған миграцияны 90 жылдары. Ушул бизге диаспораға аралашып жүріп, Токтоган Турсунбаевна, сізге арнап отырмын. Ошол қыз келіндердің көйгөйін ушул жеңебиз аралашып көріп жүріп, күні түн уктабынан жогоруда Доорбек айтып кеткендей, şu 7 дуанның қыздарын башын бириктирип, şu ынтымакка чакырып бардырын. Мындай жакшынакай бир коом түзүп, мына ушул коом мына бүгүн 5 жашка толуп отурат.
Баягы кыздын жашын сурасаң 17-дечи эле жеңемге мен кайны катары ачыгын айтып коеюн, жеңем 60га чыкты быйыл. 60га чыкты мына жеңем карагыла чыкты. Дагы эле кайнылерди кызыктырат. Тамаша. Токтоган деген дагы ушу энесинин койнунда бир курсагында тиш жатпаганда. Токтоса экен деп токтогон койсо да муну жашы 60га чыкты. Токтобой келип атасыз жеңем. Bunumuz emnede. Bunumuz gelecekte özgür kelekkan muğun kız gelinlerge sizden bir görsötken yolumuz. Bularga ekini töregende kempirin rolüne gidiş olarak köp gelindir. Ha siz 60 yaşta bununda takıldak. Bununda aktivni diasporada, aktivni uçakını gidip şularda başını biriktirip iş alıp geliyor otasın. Jenge, iş kılgan adam al jönünde hiç kaçan жақсы söz bolboydu. Al jönünde ayabay jaman köp sözler. Bayağı сын ayt, Türklerin ata degini surayt, sürüştüröt. Hoşlukta aytın. Аксылыксың, өлсең аксы апарып көкүлөр. Ошол жеңе, мунага жаштарга иш алып барып атасыңар. Дагы бир жолу ошо 5 жылдык юбилейге менин эко камкөрүү коому чын жүрөгүмдөн куттуктайм жеңе. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чын болсун, сагызгандай шакылдап, каргадай какылдап 300 жыл жаша. На крайне года капка мумиялар турган жашап жүрөсүң. Мейли, дагы бир жолу майрамы менен жеңе. Рахмат, бар болыңыздар, бол саулар болсын, аманшылық болсын. Чындыгында, урматтуу меймандар, алдабаны ошол токтогон эжегебиздин эмгеги зор, ошон үчүн ар бир чыккан инсан бул мактоого татыктуу десем жаңылбайм. Анда эмесе, урматтуу меймандар, келиңиздер, алдыңыздарга дагы бир таланттуу эжегемди чакырайын, өзгөчө ушул Камкөрүү аялдар кеңешинин уюштуруучусу, жанагы жакшылыктын жарчысы, кыргыздын жылдызы, акын, жазуучу, Өрче Москва тамада борборунун мүчөсү Аклай Рыспаева болчалар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, энелер, апалар, баарыңыздардын бүгүнкү энелер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле ушул күндү биз ушул 5 жылдын ичинде ушул майрамды көптөн кандай гана тарыхтар, кандай гана жакшылыктар, жамандыктар, ар кандай тоскоолдуктар бардык нерсени башыбыздан өткөрүп, туруктуулук менен ушул күнгө жетип отурабыз. Мына энелер майрамы менен бүткүл Кыргызстандын энелерин куттуктайбыз. Жана ошондой эле кимдир бирөөлөр үчүн бул бир Камкөрүү кеңешинин бир 5 жылдык юбилей экен, жөн эле бир энелер майрамы экен деп деле отурушу мүмкүн. Биздин ичибизде, ички дүйнөбүздө бул күнгө жетиш өтө кыйын болду. Анан бирок ийгиликтерди багындырып, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биздин бардык ийгиликтерибизге күбө болдуңуздар. Ошонун баары ушу жетекчиден көз каранды экен. Коомду кеңеште туруктуулукка ушунчалык даражага жеткирүү бул албетте жетекчинин туруктуулугунан, күчтүүлүгүнөн экен. Токтогон Эсенова айта кетсек, биздин ушул Камкөрүү аялдар кеңешин бизди бир аз жашырагыбызда деп коеюн, эми 5 жылда кайра жашырак электебиз. Ошондон бери өз баласын жагып жетелеп, колуна даже кээде метрода мен колуна жетелеп алып чыгып жаш балдар ошентипчи. Ошентип жетелеп, урушуп, кээде жакшы көрүп, кээде сүйүнүп, кээде ар кандай болуп, эми бала болуп ушул бүгүнкү күнгө жетип отурабыз. Урматтуу биздин аялдар кеңешинин асыл айымдары, силерди майрамыңар менен куттуктайм. Токтогон Эсенова мамуля деп коюм, муну дейм, мамуля майрамыңыз менен, жеңишиңиз менен бүгүнкү. Жеңди. Бардык биздин аялдарыбызды майрамыңар менен куттуктайм. Биздин Камкөрүү аялдар кеңешинде кандай гана таланттуу, кандай гана бизнес ледилер, кыйын чыгаан айымдар бар бизде. Анан ошондой эле мен ойлойм,
эненин эң кыйындары, аялдын эң күчтүүлөрү ушул Россия жергесинде кызмат кылып мигрант болуп жүргөндөр экен деп ойлойм. Assalamu alaikum, dağıcılı kutmadı, geçiğizler bilen kadırlı meymanlar, bugün özgöçe bayram albetti. Gamgırı Hayalar Gençliğinin 5 yıllık bayramda geçesi soğanır. İkinci bölüm, Türk'ün kol çalarmen açık deyip jaraya olduğuna ruhsat edildiler. Gelin sıranda ikinci bölümde dağım bir cevaplı bir gezekten başlayla, albetti oşul bizden Gamgırı Hayalar Gençliğinin özgöçe müçesi, canaдағы örçü hayır becekimiz, Gülnara Mamaşov'dan çıkarsa kol çalarmen tosuna usandır. Kuşlar keçiğimizden hurmatlı ayıplar, hurmatlı dostlar, bugünkü bizden 5 yıldır marakemiz kutlu olsun. Ardayım mınday marakelerin dalayını görüp жүрөйли. Ama desem bolmazdan bizden ecekelerler, çaktım hocası bir son nurlar kem şunu bir okup mesele dep oyladım. Menin sen de mende eylesin. Ordurmuştu neyrim beni digesin. Kança dost kol bulsu da yaşamda balan üçün yaşap işlep gelesin. Bari kimsen bir jakşı adamdın jarısın. Üy bilöndün güyüp durgan şamısın. Je bolboso arsız canga bor bolgon. Oşondo da biyik durat namısın. Biz ederiz adam bakkan içine. Neyrim menen naziklikten kuralgan. Eli barda canık bolu büyüçi, kolontonun ötöçmün ulangan. Biz ederiz ısık su kaçıdagan, jokton barkap, durmuş yolunu dagan. Köşök tartıp, oğlum çatsıp kalsak da, amandızın, uğurdızın süragan. Kanday bolu, jaşoo gayda vurmasın, meyli takdır, azap bir kıynasın. Gündey bolup, kul buralayınlar, hiçbir ayal boyun tutup sınmasın. Oşun için bir bile sizler için. Gelin sırada hormatlı meymanlar çıldıranda bugün evi özgöçe gün bizde oyun zor bol oyun biz ırdayımız жақсы қалып деп айтабыз тұрғандар. Албетте gelin сіздерге iki қадірлі меймандар сіздерді шақырып қойын бұл жаққа. Дилбар Абуловна жекеуізде жаңадағы Майызде жекеуіз жаңадағы шыл Москва шағырындағы өзгөчө Аян театрының жетекшісі Қозыбаева Айнашы жекеуіз шақырып тұрғандар. Қол шақырыңдар. Ormandan Toktokhan, Padrушка Kalıyla. Ben uşul 5 yıl marakin kutlu olsun.
ошол 5 жылдык маракен именно карасаң ошол күнгө энелер күнүнө совпадать эткен. Анткени сенин коомуңда жалаң аял кыз келиндер баардыгы эне болуш керек. Ошо кыз келиндер жана ушул жерде келген меймандар баарыңыздарды энелерди бүгүнкү энелер майрамы менен куттуктайм. Баарыңыздар балдарыңардын өзүрүн көрүп бактылуу бай байбичелерден болгула. В том числе и ты, Токтоганда. Мен биздин медцентрден силерге подарок Ано Забота коомуна 5 сертификат, 2000'lik 5 сертификат. Мен Токтоганда сайтына почтасына салып койдум. Хорошо? Бундай онлайн болуп калды. Ошо. Самое главное, баарыңыздарга ушул жерде келген кошо өзүбүздүн баардыгыбыз эле ушул жерге Москвага, кең Москва бар экен. Мен бир нерсе айтып кетем. Мен ушул жерден Москвага аябай мен ыраазымын. Мен Путинди өзүмдүн атамдай эле жакшы көрөм. Ошон үчүн давайте ушул Россия элине, орус элине биз рахмат айталы. Бизде ушундай каалалы, биз каалагандай тайраламдап, кааласа учуп келели, эртеси жумушка чыгып, страховка жок деген мына мен көп мигранттарга жардам берем, когда тяжелый случайлар болуп келип, страховка жок, тиги жок, бу жок келишет анан скорый менен жөнөтүп, далай аябай кымбат операцияларды жасап берип жүрөм да. Анткени ошон үчүн мен аябай ошол орустардын правительственный системасына разымын да. Бывает, что так келип мен барбайм, мен корком, акчам жок. Акчанын кереги жок десең да түшүнбөйт да. Даже ошо орус врачтар келип, по всему миру медицина, сен өлүп баратсаң, паспортуң жок, көчөдө жатсаң да биз барып сени жетиштиребиз. Анан 3 күндөн кийин анан өзүң чечесиң каяка кетишти дегендей. Ошон үчүн баарыңар өзүңөрдү, кыз келиндер өзүңөрдү сактагыла, берегите себя, любите себя. Все начинается с любви к себе. Как вы полюбите себя и остальные, если ты себя не любишь, никто тебя не полюбит никогда. Ошон үчүн баарыңар өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү карагыла, ошондо күйөөлөрүңөр да жакшы көрөт, ошондо балдарыңар да жакшы көрөт, ошондо неберелериңер да жакшы көрөт. Я за вас, за женщин, бактылуу, талайлуу байбичелерден болгула, апалардан болгула, эже сиңдилерден болгула, кыз келиндерден болгула. Сизге болсо Токтоган эсене аябай чоң рахмат, чын жүрөктөн ушунчалык 7 дубандын кыз келиндерин бириктирип, баарына ушундай майрам уюштуруп, баарына ушундай кам көрүп, Ано Заботаны түзүп, баарына забота кылганыңызга сизге чоң рахмат. Рахмат, коллега аябай жакшы сүйлөдү. Кутман кесиңиздер менен урматтуу бүгүнкү кеченин жалпы катышуучулары. Токтоган эсенина бүгүнкү кеченин уюштуруп, ушунча адам башын бириктирип, кош байрамыңызды, келген кош байрамыңызды куттуктайм. Бул жерде 7 дуан деп, 7 дуанды айтып жатасыздар, бирок мен 8-чи дуан сиздерге кошулган. Мен жалпы этникалык кыргыздардын атынан сизди куттуктайм. Бүгүнкү аялдардын жалпы энелердин, эжелердин, сиңдилердин жалпы майрамыңыздар менен куттуктайм. Токтоган жөнүндө бир аз айтып кетсем, мен 10 жылдан ашык ушу Москва шаарында эмгектенип жүрсөм, мен 10 жылдан ашык ушу кыз келиндердин проблемасыны чындап эле Бактияр айткандай аябай патриот 4 аял болчу. Булар 10 жылдын ичинде канчалаган аялдардын тагдырын чечип келип атат. Канчалаган аябай тагдыр деген дагы бир программаны бар эле. Ошол талкаланган тагдыр деген дагы бир программалар бар эле. Аларды көрсөңөр аябай эле өкүнүчтүү программалар болчу. Ошолордун баардыгын уюштуруп, ушунча кыз келиндердин проблемасын чечип келген ушул эжекелерибизге терең таазим дейм келет.
өзүнүн азыр ата энелери жардам бере албаган жардамдарды экебиз берип жүрөт. Сизге ушунча күч кубат берген Алла Таалага чексиз терең таазым чексиз рахмат дейм. Дагы да ушунча жаш кыздарды артыңызга калтырып мындай алдыга чыгып аябай күч кубаттуу айымсыз сизге Кудайым ден соолук берген болсун. Ушул жамаатыңызга ар дайым ынтымак берсин, кыздарыңыздын баарына ден соолук берсин. Ошо сиздин бир сөзүңүздү түшүрбөй ар дайым колдоп жүргөн жалпы кыз келиндерге терең ыраазычылык барыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен жалпы айымдарды колдоп келген мырзалар сиздерге да чоң рахмат. Майрамыңыздар менен. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү майрамдын күнөөкөрлөрү, энелер жана ошондой эле ушул Токтоган эжебиздин өзүнүн пейилине жараша да бул эжебиз эч качан адам булгабайт, бирин жакшы көрүп, бирин жаман көрбөйт, ушундай тегиз аял. Ошон үчүн пейилине жараша өтө мындай жакшы салтанаттуу кече өтүп жатат да. Токтоган эженин бул эң жакшы сапаты, себеби биздин бул ушу Москва жериндеги өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыбыр эткен иш-чарадан албетте Токтоган эжени көрүүгө болот. Ал ошол жерге сөзсүз колдогону, сөзсүз жакшы сөзүн арнаганы, жакшы пикирин калтырганы жана ошондой эле өзүнүн үлгүлүү жакшы сапаттарын көрсөткөнү, жаштарга үлгү болгону бара алат. Өзүнөн кийинки муунга да. Не дейбиз эми Токтоган эже? Краткая сестра таланда дейт, мен баардык айтып коюп туруп кыскача өзүбүздүн театрдын атынан сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аян театрынын жаштары сизди сүйөт, сизди сыйлашат, баркташат, тилекке каршы алар кел алышкан жок. Жумушка байланыштуу өзүңүз билесиз, жаштар жумушта көбүнчө азыр. Ошо өзүнүн жамаатынын атынан сизге чоң саламдарды айтып келем. Ошондой эле дайыма баягы тамашалагандай эле бакырчак төнүп баары жакшы дейт. Ушу Токтоган эжеге окшоп айкырып кыйкырып бакырып бизди баштап турган чоңдорубуз бар боло берсин. Өмүр тилейбиз. Балдардын жакшылыгын көрүңүздөр, ошондой эле жалгыздараак бак болбойт дейт. Мына өзүңүз жашнакай кылып отургузган Забота деген багыңыз шактап бөмөлөп, мына аркаңыздагы кыздарыңыз, бир жашнакай таланттуу кыздарыңыз сизге жеңилиңизди жерден ооруңузду колдон алып, сиздин жолуңузду жолдогон ак байбичелер болушсун. Ошол телейби? Биздин жамаатыбыздын атынан музыкалык белегибиз бар, ошону айтып коеюн. Жаз мезгили келип, уже бүтүп атат. Жаздын аягы гана болгондо кичине жаз болгонун сезип окшойт жолдоштор. Ошон үчүн бардыгыңыздардын жүрөгүңүздөрдө дайыма жаз болсун. Жүрөгүңүздөр энелерди сүйсүн, жүрөгүңүздөр жолдошуңуздарды сүйсүн, балдарыңыздарды сүйсүн, элиңиздерди, журтуңуздарды жана мекениңиздерди сүйсүн. Жүрөктө жаз кабыл алып коесуздар. Директоры, мүдірі, алтай болған Айнашы жекеуізге қол чауыр болсын тоны. Рахмат.
Samağınlardan olsun, anda meseleğin bu jağa söz gezegine çakırayın. Kırgız bilimliginin törögüler, jalpı jamaatı çakıgın, jalpı Kırgız bilimliginin törögüler jamaatı gerektir. Var, kendinizlere kadar bugünkü bayramda geçe hoş geldinizler. Anda söz gezegi başlaydı. Algaç ret. Assalamu alaikum, hurmatlı bugün geçen katışıklar, barılara kutluğun geç. Hurmatlı eneler, apalar, sizlerdi bugünkü eneler bölümüne çın yürekten kutluktan ketemiz. Sizlerge çın densoğluk, uzun ömür. Uzak yaşаңыздар, бар болуңuzдар, уылыңыздар, урматын сыйын көрүп, неберелердин жытынан мас болуп, дайыма ушундай жакшылыктардын тойлордун үстүндө болуңуздар. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан кийин урматтуу Токтоган эже, сизди да бүгүнкү энелер майрамы менен ушул кам көрүү аялдар уюмунун бүгүнкү 5 жылдык кечеси менен куттуктап кетебиз. Сизге дагы чын денсоолук, узун өмүр, ишиңизде, үй бүлө турмуштагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай кыздарыбыз, ушундай сизге арка бел болгон сиңдилериңиз болбогондо бүгүнкү иш-чара мынчалык даражага чыкпайт эле. Ушу сизди колдоп, сизге арка бел болуп, ушундай иш-чараны өткөрүп берген сиздин артыңызда турган кыз келиндердин баарына рахмат айтабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Байрам менен дагы бир куттуктап кетебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин кадырлуу коноктору. Биринчиден бүгүнкү энелер күнү менен, энелердин майрамы менен жалпы аялзаттын өзүмдүн атыман жана Аксы биримдиги коомунун атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ар бириңиздерге бекем денсоолук, ишиңиздерге ийгиликтер боло берсин. Мына бүгүн кандай деген иш-чарага көп болдук. Ушул жеңебиздин дагы бүгүнкү 5 жылдык юбилей деп койсок болот. Кандай десек, өтө жакшы бир деңгээлде өттү деген баардык ошону көрүп келдик. Ишиңизге ийгилик жеңе. Ар дайым мындан дагы көп ийгиликтер жаратып жүрө бериңиздер. Жалпы аял заттын дагы бир жолу бүгүнкү байрамыңар менен куттуктап кетип, дагы биздин коллега сөзбен рахмат, баарыңыздарга тынч болуңуздар. Кутмандуу кечиңиздер менен Токтоган айым дагы бир жолу куттуктайм. Биз Нарын Теңир Тоо коомунун төрагабыз келе албай калып, Нарын Теңир Тоо коомунун айымдар комитети мен өзүм Мунара Темирбекова сизге куттуктарымды жолдоп кетейин. Төрагамдын сунушун сизге жеткизип, абдан күчтүү айым экенсиз. Баягыдан бери көрүп, бүгүн дагы аябай көрүп, көзүбүз ачылды. Бүгүнкү энелердин майрамы менен жалпыңыздарды куттуктайм. Нарын Теңир Тоо коомунан дагы биздин айымдар аябай сизге салымын кошуп, колуңузга кол, бутуңузга бут болуп жүргөн айымдарым бар экен. Анын ичинде эң эле мени суктандырып, биз сыйлаган ардактуу Теңиз агай Даржан эже менен сиздин музыканттыгыңыз экен да колдоп турган. Анан абдан кубанычтамын. Баарыңыздардын майрамыңыздар кут болсун, ар дайым биримдигибиз бийик болсун. Ушу бөлө келип өтөн жерде баарыбыздын башыбыз бир түндүктүн астында биригип, колдоодо болуп жүрөлү. Сизди куттуктайм эжеке. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы, мекендештер. Баары жакшы сөздөр айтылып кетти. Мен эки сөз айтайын. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен, ошондой эле менин энем катары, баласы катары куттуктап кетейин. Кыргыздын жигит катары. Майрамыңыз менен дагы бир жолу ишиңерге ийгилик, бар жакшылыктар каалайм. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыздын айымдары, энелер, эжелер, карындаштар. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Баягы роликте бүгүнкү иш-чарага катышкан ушул биздин эң жогорку интеллектуалы, жогору айымдардын студентларын угуп мен өзүнчө бир бүгүлүп отурдум да. Биз кыргыз качан өнүгөбүз? Биздин энелердин интеллектуалдыгы канчалык жогору болсо ошондо биз өнүгөбүз. Ошондуктан ошондой энелердин бири Токтоган Исаналиевна эже ушул иш-чаранын башында туруп, жашыңыз 60-тан өтүп калса дагы,
18 жаштай тактык мына материалдарды бердиңиз, анча мынча коомдордун ошончо иш-чараларды өткүзүп, бир дагы материалдар колдоду. 2014-тө түзүлгөн 2016 жылдан бери ошо газеталарыңыздан бери бүт материалдарыңыздан менен ошолорду материалдарды жыйнап тактык киргизип жүргөн экенсиз. Значит, сиздин эмгегиңизди ошол өзүңүздү азыркы учурда бир соц тармактарда өзүңүз мактанбасаңыз дагы ошол видеороликтер сүйлөп койду. Сиз жана ошо сиздин жамаатыңыз канчалык деңгээлде иш-чараларды уюштургандыгын, ошон үчүн сиздин мага эки мындай характериңиз жагат, орусча айткандачы. Биринчиден арттан сүйлөп кетке айтасыз, анан баягы эле эже айтып кетти, бардыгына тегиз мамиле жасайсыз. Ошоңуздан кайтпаңыз, бардыгыңыздардын дагы бир жол майрамыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы апалар, айымдар, майрамыңыздар менен куттуктаймын. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Энелер үйдүн куту деп коет. Бир колуңуздар менен бешик тербетсеңиздер, бир колуңуздар менен дүйнөнү тербетип келесиздер. Акыркы мезгилдери турмушта байланыштуу мырзаларга караганда миграцияда айымдардын орду аябай чоң. Сиздердин ролуңуздарды айта турган болсок, мактоого сөз жетпейт. Анан айымдарга кам көрүү кеңешинин жалпы мүчөлөрү, эжелер, апалар, карындаштар, сиздерге ушул кыргыз биримдигинин мырзаларынын атынан терең ырашыгыр башыны дейт таазим этебиз. Анткени бүгүн Москва шаарында жаңы тарыхый барактардын ачылышы болду. Анткени сиздердин баягы 5 жылдан бери аткарган иш жумушуңуздарды элге болушунча факт менен бердиңиздер. Бул да болсо айымдардын кайсыл гана айым кандай маселеге, проблемага кабылбасын, сиздерге түз кайрылып берсе болот дегенди чечет тургандар. Анткени ошол акыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, кыз келиндер аябай көп маселеге, проблемага кабылып жүрөт. Кандай кылып чечишин да билбейт, кандай кылып кимге кайрылышын да билбейт. Кудайга шүгүр, баягы шаарда коомдугундардын көйгөндүгүнө жолго салынгандыгы бираз жеңиледи, бирок сиздер менен биз бирге тыгыз иштеше турган болсок, азыркы маселелерди мындан да жакшы жолго салабыз деп ишенебиз. Анан Токтогон Турсунбаев эже тууралуу айта турган болсок, түштүктүктөр айтмакчы гап жок. Себеби Ошто темир катын деген бир эже болгон. Гөлдүн темир катыны ошол Токтогон Турсунбаевна болот. Анткени эжемди мен Москва 2007 жылы келсе, 2008 жылдан баштап кыргыз биримдигин аралашып 15 жылдан бери бирге жүрөбүз. Эженин бир мага жаккан касиети, эркексиңби, жашсыңбы, карасыңбы, ак болсо, кара болсо карадан бетиңе бал беттирип салат күндөрдө. Ылайым ушул нерсе баардыгыңыздарга жоксун. Андан кийин атын атаса куту сүйүнөт дейт, могу четинен бир жигиттерди тааныштырып коеюн деп тааныбасты сыйлап айтты. Биз оң жактагы турган жигитибиз Галсукча бул Чаткал коомдук уюмунун төрагасы Эрназаров Талант мырза. Андан кийинки агабыз бул Арбан коомунун түтөрүшүнө чоң салым кошкон Машаев Жаныбек деген Арбан коомунун экс-төрагасы. Анан ушул жерден адамдарды тааныштыруудан да мурун эки эркекке бир ырашчылык билдире кетейин. Мен баягы сырттан карап туруп баа бердим. Кече жакында Токтогон эже адам алып келгиле, адамдарды чакыргыла, мындай болот, андай болот дейм, бул баягы приказ берет эжечи, кайнелерине, инелерине. Анан ошондо, "О, Мирлан, сен менин кайнымсың. Элден биринчи барып ошол жерде кызматта сен турушуң керек" деди эле. Мен батырсам эле Мирланга ошол жерде кызматта экен. Аксы коомунун азыркы күндөгү төрагасы Мирлан мырза менен Алмаз мырзага бир кол чаап кошту. Алмаз мырза Эсен мырзага да бир кол чаап кошту. Анткени туугандар, булар үчөө аябай чоң багы сахнанын алдында эмес, сахнанын аркасында кызмат кылган адамдарды мээнети чоң болот. Ушул үчөө аябай чоң кызмат кылды. Андан кийинки жигитибиз бул Бабаев Алмаз, Баккендин мырзасы, кыргыз биримдигинин правление мүчөсү, орду чоң, аябай мыкты активист. Менин жанымда турган жигитибиз бул Мелибаев Эсен мырза, кыргыз биримдигиндеги член правления, кыргыз биримдигинин ишенген айтышниги, программист. Бул жигит тууралуу айта берсек көп. Германияда дайын программа боюнча билимин жогорулатып келген, азыркы күндө Москвадан ордун тапты десек жаңылышпайбыз.
Али мен өзімді айта тұрған болсам, аты жөнім Нурали Абдибалиевич, Қарақұлжа қауымының экс төрағасы, Россия Федерациясындағы Қарақұлжа қауымдығының жетекшісі боламын. Анан болуы ежеңізге дағы бір қолшақ қостап қойыңызшы тұрғанда. Шағын қолшағыздаршы. Алапсы. Бежеме көз уақытында қанша ұршып талашып келдік. Бірақ ежене бір жақсы жері, мұсылманның ең жақсы қасиеті кечиримдүү, мейримдүү болуш дегенде ошол жагы аябай көп болот элечи. Мисалы, менде мындай характер бар, бирөө менин таарынышым эми коомдук турмуш болгондон кийин коомдук турмушта ак да болот, карасы да болот, көкү да болот. Таарынуу дагы, кубануу дагы, сүйүүнү да болот. Бирок баардык нерсени кечире биле турган болсок, мына ушундай чоң кечелер болот. Эжебизге жана эженин командаларына ийгилик каалайбыз. Рахмат. Калам жегиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, эжелер, айымдар, бүгүнкү майрамыңыздар менен моундай жигиттей Нурали тамада сүйлөгөндөн кийин биздин сөздөр улдуктап калды. Интервьюсүбүз болуп калды. Ошентсе дагы эжелер, бүгүнкү майрамыңыздар менен биринчиден куттуктаймын. Бүгүн эртең менен саат турар мезгил менен биринчи апама чалдым. Апамдын 5 күндөн кийин туулган күнү 80ге чыгат. Менин апам аябай бактылуу апа. Шунчалык бактылуу апа, азыркыга чейин небере, чебере, неберелери бар. Ошондуктан мага бүгүн апа, бүгүн сиздин майрамыңыз менен ушу энелер күнүнөн куттуктаймын деп ии толкуйт. Ошондой майрам экен, рахмат деп коет. Эми эне байкушундай экен да, баягы өзүнүн кылган кызматын бара-бара унутуп калат экен. Аны биз балдарыбыз, кыздарыбыз андай нерсени унутпашыбыз керек экен. Биз сиздер энелер кылган кызматыңыздарды эч качан унутпайбыз. Сиздерге ар дайым таазим кылабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, анан биздин көп төрагалар тилекке каршы кетип калды. Бирок атаган өзүбүздүн баягы курбуну көрпөч деп коет го. Ошондой курбубуз бар эле. Андан соң жигиттер азыр бир гүлдесте катары биз ырчы эмеспиз, анан ырдап коелу дедик да. Кол чабып коесуздар, азыр аксакалыбызга берип коелу. Азыр ырдадан баягы Экшілерді өттім, аялдардың байрамымен енелер құттықтай өттік. Анан кейін мынау жерде Замира Ақбақшы ежекебіз Қырғызстаннан атай атартып, жолға артып белі отырады. Біз бұл ежебізді егер телевизордан көрчелек та. Мына біз 90-шы жылдары башында студент мезгілде Ибрагим Жусов концерт қойып қалып, ошонда біреу хат жазды Ибрагим Жусов бачы. Ибрагим Жусов, мен сізді бірінші жолы живой көріп отырмын деп. Біз Ибрагим Жусов айтады, мен дайым живой шығамын деп. Ошо мен дағы Замира Ақбақыш ежемді бүгін живой беріп отырамын. Бар болыңыз ече ата айышы Қырғызстаннан келіп, қолдау көрсеткеніңізге сізге чоң рахмат. Сізді дағы бір жолы майрамыңыз менен тынч болуңуз, аман болуңуз. Дайыма Қырғызстанның аялдарының башын біріктіріп, жақсылыққа, ынтымаққа шақырып жүре беріңіз ече. Денсаулық болыңыз. Анан кейін ушу биздин Кыргыз биримдигинин төрагалар жамаатынын аттан эжекебизге конвертибиз бар эле, ошону тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Доллар мен бір отас, рубль сон. Бухгалтері бара бұл жерде, есеп қаласында. Анда нәрсе, еме ортаға барысы шоғы тұрайын жігіттер жағында. Маэстро, бөлінеген бардығы зырты білсе керек, қолдан келсе қоштап, қолыңыздардан келсе, сіздерді қыдай берсеңіздер болды.
рахмат туғандар. Байрамыңыздар менен дагы бир жолу. Канча сиздин юбилейиңиздер менен куттуктаймын барыңыздарды. Ой, молодец, төрағаларда ұртайды екен, сіздер жаныңарға отырып жашарып кеттім қайрақшы. Андан ары қарызым да келмей кетті. Араңызда жалғыз деген ақ болып кеттім оқшайды, сықырдың аққысы болып. Жаңағы кетіп қалған төрағалар жақсы болыпты. Үстіқан өзі жеткен төраға. Кеткендер кеткен қалған конвертте құрғын беріп қойыпты, кетіп қалыпты. Баракелде бар болыңыздар.